Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Атамекендик унаа өндүрүшү Made KG унаалары Борбор калаанын көчөлөрүн каптайт. Кыргызстанда Tulpar Motors заводу чыгарган Isuzu жүк ташуучу унааларын Шоро компаниясына тапшыруу аземи болду. Иш-чара 14 мартта Беловодск айылында өткөн. Анын алкагында өлкөдөгү унаа өндүрүшүнүн келечеги, Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фондунун ролу жана мамлекеттик колдоо чаралары талкууланды. Акчабар агенттиги жазгандай, Isuzu NRP 75 үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаанын шассисинин баасы $35,400 башталып, соңку баасы кошумча жабдыктарына жараша болот. Кардар кузовдун бир нече түрүн, анын ичинде азык-түлүк ташуу үчүн темир фургон, изометриялык контейнер же рефрижератор тандай алат. Изометриялык фургондор компанияларга, маселен, Шорого жайында суусундуктарын муздак бойдон кышында тоңдурбай ташууга мүмкүндүк берет. Бул продукциянын сапатын сактоого жардам берет, дейт унаа чыгарган атамекендик Tulpar Motors заводунун директору Мирбек Дубанаев. Жабдыктарына жараша жүк ташуучу унаанын баасы $100,000 чейин жетиши мүмкүн. Tulpar Motors заводу 2024-жылы 18-июлда иштей баштаган. Жарым жыл ичинде ишкана 504 унаа чыгарып, алардын 456сы сатылган. 2025-жылы компания өндүрүштү арттырып 3800 унаа чыгарууну көздөөдө. Биздин завод 8000ге чейин жеңил унаа жана 1500 чейин жүк ташуучу унаа чыгара алат, дейт ишкананын жетекчиси. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Оштун мэри Жалал Абадта бөбөктү коюп кеткен киши тууганы экенин моюндады. Оштун мэри Жеңишбек Токторбаев бөбөктү коюп кеткен автоунаанын рулунда анын тууганы болгонун социалдык баракчасына жазды. Эске салсак, Жалал Абад шаарында 15 мартта BMW үлгүсүндөгү унаа 2 бөбөктү коюп, бирөө кырсык болгон жерден көз жумган. Айдоочу качып кетип, кийин 23 жаштагы ШЗ кармалган. Коомчулукта айдоочу Ош шаарынын мэринин уулу Баястан Токторбаев экени айтыла баштаган. Мындан улам Жеңиш Токторбаев кайрылуу жасап, анын уулу рулда болбогонун жазды. Кырсыкка кабылган бир тууган инимдин баласы болуп чыкты. Учурда тиешелүү органдар тарабынан кармалып 15 майга чейин убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул боюнча атайын органдар тарабынан коомчулукка ошондой эле расмий маалыматтар берилген. Мыйзам баарыбызга бирдей жана жооп берүүгө түздөн түз милдеттүүбүз, деген Токторбаев. Ал ошондой эле автоунаанын баласына катталбаганын кошумчалаган. Эфиопияда Кыргызстандын элчилиги түзүлдү. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Эфиопия Федеративдик Демократиялык Республикасында Кыргызстандын элчилиги уюштурулду. Бул тууралуу 18 мартта президенттин маалымат кызматы билдирди. Элчилик Кыргызстандын Эфиопия менен саясий, соода-экономикалык, илимий, техникалык жана маданий байланыштарын андан ары өнүктүрүүнү камсыз кылуу максатында түзүлдү. Кыргызстандын элчилиги аталган өлкөнүн борбору Аддис Абеба шаарында жайгашат. Бишкекте дагы 2 бөбөк көп кабаттуу үйдөн кулап каза болду. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, кырсык болжол менен саат 17:00 чамасында Киев, Металиев көчөлөрүнүн кесилишинде үйлөрдүн биринде болгон. Анда 9-кабаттан болжол менен 4-5 жаштагы 2 бала кулап кеткен. Жеринде тез жардам кызматы менен милиционерлер иштешкен. Ушундай эле кырсык 7-кичи райондо да болгон. Анда 6-кабаттан 6 жаштагы кыз кулап ооруканада үзүлгөн. АКШда өлтүрүлгөн кыргызстандык үй бүлө сөөктөр мекенге алып келинди. АКШда киши колдуу болгон кыргызстандык жубайлардын жана алардын уулунун сөөгү мекенге алып келингенин Тышкы иштер министрлиги билдиришти. 45 жаштагы азамат, 48 жаштагы жубайы Бермет жана алардын 6 жаштагы уулунун сөөгү Иллинойс штатында табылган. Жубайлар логистикалык компанияга ээлик кылып келген айтылат. Кыргызстандын Чикагодагы башкы консулдугу жергиликтүү бийлик менен байланышта экени кабарланды. Тергөө жүрүп жатат. Окуянын чоо жайы айтыла элек. Тышкы иштер министрлигинин көзөмөлүндө.
Comter Gold компаниянын кызматкерлери ишембиликке чыгышты. Бишкек мэриясы шаарды көрктөндүрүү, санитардык тазалоо жана жашылдандыруу боюнча 2 айлык ишембилик жарыялады. Comter ишканасы мэриянын бул демилгесин кызуу колдоого алып, башкармалыктын мүдүрлөр кеңешинин мүчөлөрү жана Бишкек шаарындагы башкы кеңсесинин кызматкерлери жапааттырмак ишембиликке чыгышкан. Иш-чаранын алкагында ишкананын кызматкерлери административдик имараттын айланасына карагайдын көчөттөрүн отургузушуп, тегерек четин ар кандай таштандылардан тазалашкан. Comter Gold компаниянын өкүлдөрү жаздын келиши менен үзгүлтүксүз өткөрүлө баштаган ишембиликтерге шаар тургундарын активдүү катышууга чакырды. Ишембиликке катышуу ар бирибиздин жарандык гана милдетибиз эмес, бул шаардын экологиясын жакшыртууга өз салымыбызды кошуу мүмкүнчүлүгү, жашылдандыруу, экологиялык демилгелерди колдоо жана туруктуу инфраструктураларды өнүктүрүү Comter Gold компаниянын корпоратив стратегиясынын маанилүү бөлүгү. Сиздердин жардамыңыздар менен ушу кызым ушунчалык болуп калды. Şu YouTube kanallarının bardıq, Allah razı olsun, rahmat. Sizlerge de rahmat çok. Şunçalık kızım çakşı olup kaldı. Kırgız elim, sizlerden yardımınızlar menen kızım şunçalık çakşı olup kaldı. Çet өлкөгө апарып, кызымдын бир жагын операция кылдырып келип алдым. Сиздердин жардамыңыздар менен азыр эми ошол бир жагы тамагынын бир жагы да калды. Onu da dagы операция кылышыбыз керек. Şu сиздердин жардамыңыздар менен кызым ушунчалык жакшы болуп калды. Бир жагы да чандырын алдырып салсам анан өзүбүзгө окшоп сүйлөп дем алыштары да жакшы болуп калат. Ошо кызды караймын деп мына азыр ушунун бир эле жагы калынды, бир жагы калды. Ошо бир жагын алсам, Кудай кааласа алдырып таштасак кызым сүйлөйт. Өзүм да ушу кыздын аркасынан оорукчан болуп калдым. Сахар оору, башым ооруп, өзүм да кыйналып атамын. Эгер колуңуздардан келсе дагы да ушул кызыма жардам бериңиздер. Ошо дагы бир жолу операция кылдырып алсак болду. $28,000 керек, калганы жыйылып бүттү. Эм банкым жеткызгандар деп чыгат. 0708 12 94 94. Сбербанкыбыз сиңдимдин атында чыгат. Гүлназик Ш деп чыгат. Ойлонбой ушу кызыма жардам бере бериңиздер. Баары өзүбүзгө келип түшөт. Арстан Алайдын өлүмү боюнча сотто күбөлөр суралды. Арстан Алай деген ат менен белгилүү коомдук ишмер Арстанбек Абдылдаевдин өлүмү боюнча соттук териштирүү Ала Мүдүн райондук сотунда уланып жатат. 18 марттагы отурумда күбөлөр суралганын Азаттыкка Чүй облустук сотунун басма сөз кызматы билдирди. Кийинки отурум 27 мартка белгиленди жана анда жабырлануучу тарапка сөз берилет. Арстан Алай былтыр 5 январда каза болгон. Жаза аткаруу кызматынын маалыматында психотикалык дартына байланыштуу былтыр 28 декабрда Бишкектеги номер 1 тергөө абагынан номер 31 мекемеге этап менен которулган. 2024 5 январда түзөтүү мекемесинин ашканасынан асылган абалда табылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Арстан Алай диний кастыкты козуткан деген шек менен кармалганын 2023 15 декабрда билдирген. Ага социалдык тармактарда жана китепчелерди таратуу менен диний кастыкты козуткан чакырыктарды жасаган деген айып коюлган. Маркумдун жакындары анын өлүмүнүн тыкыриликтенишин талап кылышкан. Арстан Алайдын өлүмү боюнча аталган колониянын 5 кызматкерине кылмыш жаза кодексинин шалаакылык беренеси боюнча айып коюлган. Айыпталып жаткандардын бири былтыр 18 июлда номер 31 тергөө абагынын кызматкери тергөө учурунда каза болгон. Башкы прокуратура шектүү камагында болгонун жана ага козголгон кылмыш иши токтотулганын билдирген. Алгач ишкерлик менен алектенип саясатка кийин аралашкан Арстанбек Абдылдаев «Кыш болбойт, Путин биоробот» деген сыяктуу лакапка айланган сөздөрү менен белгилүү болгон. Өзүн жаңы Кудай деп атаган коомдук ишмер 2011, 2017 жана 2021 жылдары президенттик шайлоого талапкер болуп катышкан. Кытайлык ишкана Кыргызстанга айыл чарба техникаларын берди. Кытайлык Цюаньбио ишканасы Кыргызстанга $1,120,000 AQSh ашык акчага жасалма жамгыр жаадыруучу жана зыянкеч курт-кумурскаларды жок кылуучу айыл чарба техникаларын гранттык негизде берди. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри билдирди. Маалыматта айтылгандай, грант айыл чарба министри Бакыт Төрөбаевдин Кытайдын Үрүмчи шаарына болгон иш сапарында берилген. Анда министр бир канча ири кытайлык компаниялардын жетекчилери менен жолугушкан. Ушуда маалыматтык технологиялар тармагында иш алып барган
Цюаньбяо ишканасы менен Кыргыз Агро Холдинг ишканасынын ортосунда кызматташуу жөнүндө документке кол коюлган. Ошондой эле Бакыт Төрөбаев Кытай-Кыргыз Кайюань өнөр жай өнүктүрүү Синьцзян ЛТД ишканасынын өкүлдөрү менен жолугуп, Чүй облусунда курула турган Азия Европа алтын жол эл аралык бажы логистикалык паркынын долбоору тууралуу сүйлөшкөн. Долбоорго 30 миллион АКШ доллары өлчөмдө инвестиция салуу пландаштырылган. Мындан тышкары министр үрөн өндүрүү, мал чарбачылыгы жана багбанчылык тармагында иштеген Кытайдын 6 компаниясынын жетекчилери менен жолуккан. Кореяга барууну каалагандар электрондук миграциялык карта ала алат. Тышкы иштер министрлиги 2023-жылдын февраль айынан тарта Кореяга келүүнү каалаган чет элдик жарандар үчүн электрондук миграциялык карталар тутуму ишке киргизилгенин билдирди. Маалыматта айтылгандай, бул система чет элдик жарандарга өлкөгө келерде мурда онлайн түрдө миграциялык картаны толтурууга мүмкүндүк берет. Кагаз түрүндөгү миграциялык картаны толтуруу мындан ары милдеттүү болбойт. Бирок 2023-жылдын декабрь айына чейин чет элдик жарандар кагаз түрүндөгү миграциялык карталарды колдоно алышат. Тышкы иштер министрлиги паспорттук көзөмөлдөн өтүү убактысын кыскартуу жана ыңгайлуулук үчүн электрондук система аркылуу каттоодон өтүүнү сунуштады. Миграциялык картаны расмий веб-сайт аркылуу толтурууга болот. Arrival Card, Check It, Go, Check It, Кыр, Check It. Электрондук картаны Кореяга келгенге чейин 3 күндүн ичинде тапшыруу зарыл, арыз төмөнкү мөөнөттөрдө берилиши мүмкүн. Келген күнү өлкөгө келерден 1 күн мурда, өлкөгө келерден 2 күн мурда. Эгерде миграциялык карта берилгенден кийин 72 сааттын ичинде өлкөгө келген болсоңуз, карта автоматтык түрдө жокко чыгарылат. Аны кайрадан толтуруу керек. Кыргыз авиакомпаниялары евро биримдиктин кара тизмесинен чыгаруу маселеси талкууланды. Кыргызстан учактарын Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгаруу боюнча Бишкекте сүйлөшүүлөр жүрдү. Европалык авиация коопсуздук агенттигинин жана евро биримдиктин транспорт жана мобилдүүлүк боюнча башкы башкармалыгынын эксперти Кыргызстанда болушту. Бул тууралуу Жарандык авиация агенттигинен билдиришти. Маалыматка караганда, Европа биримдиктин эксперттери 2006-жылдан бери Кыргызстанга биринчи ирет келишти. Өкүлдөр Кыргызстандын евро биримдиктин кара тизмесинен чыгуу үчүн жасап жаткан иштери менен толук таанышкан. Европалык делегация өкүлдөрү министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев менен жолугуп, авиация тармагы боюнча кызматташууну талкуулашкан. Жарандык авиация агенттиги эксперттерге авиациянын бир нече тармагы боюнча жасап жаткан иштери тууралуу маалымат берген. Авиациялык персоналды тастыктамалоо, учуу эксплуатациясы, учуу коопсуздугун башкаруу системасы, учуу жарактуулугу, сапатты башкаруу системасы, мыйзамдар жана ченемдик укуктук актылар уюштуруу түзүмү боюнча маалымат берилди деп жазылган билдирүүдө. Евро биримдиктин эксперттери Кыргызстандын авиация тармагындагы олуттуу жылыштарды белгилешкен. Эми алар Кыргызстандагы сапарынын негизинде өзүнүн башкармалыгына доклад, отчет берет. Ошонун негизинде финалдык аудит болбошу же болушу чечилет. Президент Садыр Жапаров былтыр ноябрда Берлиндеги Airbus Europe компаниясынын жетекчилиги менен жолугушууда 2023-жылы Кыргызстандын авиакомпаниялары евро биримдиктин кара тизмесинен чыгарылышы күтүлүп жатканын билдирген. Кыргызстандык авиакомпаниялары эл аралык нормаларга дал келбейт деген жүйө менен 2006-жылы евро биримдиктин кара тизмесине кирген. Андан чыгуу аракети жөнүндө көп сөз болгону менен маселе оң жагына чечиле элек. Мурдараак Кыргызстандын авиакомпанияларын кара тизмеден чыгаруу боюнча Жарандык авиация агенттигинин жетекчилиги биримдиктин департаменти менен жолугушууларды өткөрүп жатканы кабарланган. Бишкекте 4 көпүрө кеңейтилип, айрымдары курулат. Тизме Бишкекте 4 көпүрө кеңейтилип, курулат. Бул тууралуу мамлекеттик сатып алуулар порталында кабарланды. Бишкек мэриясы 7 объектинин курулушуна долбоордук изилдөө иштерин аткаруу боюнча тендер жарыялаган. Агалайык Жаманбаев көчөсүнөн Горький көчөсүнө чейинки Айтматов проспектисинин бир бөлүгү оңдолуп, Аларча дарыясы аркылуу өткөн көпүрө кеңейтилет. Буга 2,4 миллион сом сарптоо пландаштырылууда. Ошондой эле Кара Дарыя көчөсүнүн Медеровдон Акунбаевке чейинки бөлүгү реконструкцияланып, чыгыш Чоң Чүй каналына көпүрө курулат. Бул үчүн 2,7 миллион сом которулмакчы. Валиханов көчөсүнүн Анкарадан Сухэ Батарга чейинки бөлүгү чыгыш Чоң Чүй каналына көпүрө куруу менен оңдолот. Анын баасы 3,3 миллион сом. Мындан тышкары Достоевский көчөсүнүн Акунбаевден Куланакка чейин оңдоо мерчемделген. Ага 928 миң сом каралууда. Безымянный көчөсү Түштүк Чоң Чүй каналын бойлой Токонбаевден Байтик Баатыр көчөсүнө чейин оңдолот. Буга 2,8 миллион сом каралган. Жалпы 14,4 миллион сом коротуу пландалган. Тапшырыктар 26 мартка чейин кабыл алынат.